Кандайсыңар достор? Бул окуяда канчалык чын, төгүн, жалган, жашык бар экенин мен дагы билбейм, ачык эле айтып коеюн. Болгону Инстаграмда аябай популярдуу болуп таралып, аябай катуу обсуждение болуп жаткан ушак. Аялы күйөөсүнүн тоюнда бийлеп миллион сомдон ашык каражат тапты. Бул окуя Дагестанда болуптур. Күйөөсү биринчи аялы төрөгөнүнө 2 жума болбой жатып, экинчи аялга чоң той берип үйлөнүп жаткандыгын угат. Аялы дагы үйдө отуруп, ыйлап, кайгыргандын ордуна күйөөсүнүн тоюна барып бийлегенди туура көрүптүр. Ошентип жасанып сонун болуп тойго барып бийлеп, жана тойдо аны колдоого алган туугандары аялдын бийлегенине акча чачып башташат. Мен бул айымдын өзүнүн Инстаграм баракчасына кирип сторисин окудум. Ал тойдо бийлегенден түшкөн акча миллион сомдон ашык экенин, бирок сумманы так жазган эмес. Ал эми айрым блогерлер ал 2,5 миллион акча тапты деп жазып жатышат. Жана ал өзүнүн стористеринде бул түшкөн акчага квартира алууну пландап жатканын дагы жазган. Демек, чындап эле жакшы эле сумма түшкөн. Негизи буга чейин дагы 2 квартирасы болгонун дагы жашырган эмес. Ушундай достор. Негизи кандай ойлойсуңар? Мага кызык болуп жатат. Айтмакчы, бул аял, бул видео, бул аракети, бул жасаган поступкасы менен көпчүлүктүн колдоосуна ээ болду. 700 миңден ашык подписчик топтоду Инстаграмдан. Ошондой эле күн сайын миңдеген, жүздөгөн айымдардан колдоо иретинде биз сени менен, биз аябай туура кылдың, күчтүү бол деген сыяктуу колдоо СМС каттарын директине алып жаткандыгын дагы жазган. Достор, бул биринчи аял, экинчи аял темасы Инстаграмда азыр аябай катуу талкуу болуп жатат. Сиздер кандай ойлойсуздар? Же болбосо мындай сурайын. Эгерде сиздин башыңызга дагы ушундай күн келип калса, сиз кандай поступка жасамаксыз, сиз кандай аракет, кандай кадамга бармаксыз? Үйдө отуруп кайгырып ыйламаксызбы, же күйөөңүздүн тоюна барып уруш чыгармаксызбы, же күйөөңүздүн тоюна жасанып барып дал ушул айымдай болуп бийлемексизби? Оюңуздарды комментарийге жазып кетсеңиздер болот.